Gel kızım. Саламатсыз баба, биз Yaxşı. Мейманбай Заиров Жалалабад шаарынын тургуну. Бүгүн үй бүлө мүчөлөрүн жана турак жайын каттатуу үчүн каттоочунун бардык суроолоруна жооп бергенге даяр. Ал эгемен Кыргызстандын келечеги үчүн бул өнөктүк маанилүү экенин белгилейт. Мындан улам маалымат жашыруу жагдайы ойго да келбеши керек деген пикирде. Азыр эл каттоодо мага келишип, катташып, элдин санын жазып, не кылышып атат. Ben buga koşulam. Eldin sanını bilgenimiz yaxşı. Sizler buna kelip kattap eldin sanlarını жазып atasınlar. Ben bu fikirim buga koşulam. Şu sonuçlarda mendere koldayım. кыздын аты. Emir. Эмир, Aysulu. Ар бир адам бизге маанилүү да бул жерде. Кыргызстан 30 жыл ичинде 3-чү ирет калктын эсебин алып эл каттоого киришти. Ага ар бир кыргызстандык катышууга милдеттүү. Өнөктүктүн мурункудан өзгөчөлүгү маалыматтар кагаз түрүндө эмес, электрондук форматта катталууда. Ага өлкө боюнча жалпы 28 миңдей адис тартылды. Анын ичинен 400дөн ашууну Жалалабад шаарына тиешелүү. Жалалабад шаарында азыр бул саясий иш-чарага 400дөн ашык переписный персоналдар окутулуп, үйрөтүп, бүт бардыгы симкалар менен камсыз болушту. Азыр эми биринчи күнүнө бүгүн башталып атат. Булардын ошо 400дөн ашык переписный персоналдардын бүт бардыгын жанагындай бүт камсыз болгон. Маска, антисептик, щиттер менен. Бул өнөктүк биринчи жолу мобилдик тиркемени колдонуу менен өтүп жаткандыктан эл каттоо учурунда тоскоолдуктар жаралат. Анткени интернет байланышы жок аймактар да бар. Мындай кырдаалга жергиликтүү бийлик даярдыгын билдирген. Эл каттоолорго өзгөчөлүгү урматтуу президентибиз айткандай электрондук форматта жүргүзүлөт. Ал бардык элдерге дагы биздин каттоочуларга дагы өтө ыңгайлуу шарттар бардыгы. Ошол эле учурда биздин каттоочуларыбызга дагы мүмкүн болушунча эң бир элдерди аралаганга бардык мүмкүнчүлүктөрдү түздүк деп ойлойбуз. Биздин бир гана ал 438 адам эмес, шаарыбыздагы бардык мамлекеттик жана муниципалдык ишканалар аларга көмөктөшөт. Кандай жардам керек болсо өз учурунда, өз маалына барып жардам берип турушат. Каттоонун алкагында жарандарга үй бүлө мүчөлөрүнүн саны, билими, тили, жумушу, жаш курагы, жашоо шарты, киреше булагы сыяктуу суроолор берилет. Алардын баарына бир үй бүлөдөн бир эле адам жооп берсе болот. Элди каттоодо сурамжылоого катышкан жарандар талап кылынган маалыматтарды берүүдөн баш тартса болбойт. Андай учурда ар бир адам мыйзам алдында жеке жооп берет. Эл каттоо баш аягы 10 күнгө созулат. Каттоо өлкө аймагында жашаган калктын расмий санын аныктоо үчүн 10 жылда бир жүрөт. 2019 жылга пландалган каттоо коронавирус пандемиясына байланыштуу 2022 жылга өткөн. Ушул тапта Кыргызстандын калкы 6,5 миллионго чамалады. Акыркы жолу эгемен Кыргызстандын тарыхында каттоо 2009 жылы өткөн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.